Салам достор, сулук сүйүү жаштык жана айымдарга жана мырзаларга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Каналыма катталыңыз. Буга чейин видеодо акне, безетки же угрини себеби тууралуу, эмнеден пайда болуп атат, негизи ошол көйгөй тууралуу аябай кеңири жакшы айтып бергем. Бүгүнкү видеодо болсо ошо акнени, безеткини кантип дарылайбыз? Ошол тууралуу сүйлөшөлү. Безеткини дарылоо сөзсүз жашоо образды өзгөртүүдөн башталат. Эмнеге? Анткени безеткини дарылоо бул жөн эле бир нерсе менен сезгенүүнү басып салуу эмес. Бул териде болуп аткан, организмдеги болуп аткан процесстерди артка кайтып келип, организмди, терини туура иштөөгө үйрөтүү. Мисалы, сиз мугалимсиз, толтур окуучуларыңар бар. Анан бирөө болсо бейбаш тентек. Туура эмес кылат баарын. Эки алат, бейбаштык кылат. Аны дароо эле жакшы кылып бере албайсыңар да. Кандай аракет кылсаңар да ал бир күндө өзгөрбөйт. Аны өзгөртүш үчүн анын ар бир сүйлөгөн сөзүнө туура жооп берип, акылма саат үйрөтүп, өзүңөрдүн жүрүш турушуңар менен ага туура жүргөндү, туура жолду көрсөтүп беришиңер керек. Ошондой эле биздин терибиз. Биз күнүгө туура кам көрүп, өзүбүздү туура алып жүрүп, жашоо образыбызды, ойлонгон ойлорубузду дагы өзгөртүшүбүз керек. Биринчи, албетте, бул тамактануу. Угриде эч нерсе жеген болбойт деп коет кээ бир дерматологдор. Ачыкка жүрөт. Бир жолу мага 15 жаштагы бир кардарым келди, апасы менен. Мындай ички болуп калыптыр. Тамак жебегенден боп-боз болуп калыптыр. Баса албай келди. Эмне болду десем, мына биз дарыгерге бардык, бизде жарым жыл ушундай эч нерсе жебейсиңер, жабаң салат, гречка жана сүт ичесиңер деген диетага отургузду дейт. Болбойт. Болбойт жана болбойт. Өзгөчө өспүрүмдүк куракта организм толук кандуу бүт витаминдерди алыш керек. Ошол себептен безеткиде кайсы нерселер жегенге болбойт? Биринчи, фастфуд. Албетте, кока-кола, чипсы, газдалган суусундуктар, краска, отдушка кошулган, ар кандай жасалма, табитти тарта турган нерсе кошулган тамак аштарды жебей койсоңор, сиздин организмиңизге зыян эмес, тескерисинче пайда болот. Ошондой нерселерди жебей коюу керек. Горчица, кетчуп, майонез дагы ошонун ичинде турат. Экинчи, кызыл болгон нерседен биздин ашказандын рецептору аллергия сыяктуу өзүнүн жообун берет дагы, реакциясын берет. Анан ошол нерсе угри менен аллергия дайыма чогуу жүрөт. Сезгичтери, угри болгон тери сөзсүз, сезгичтери сөзсүз аллергияга жакын тери болот. Ошол себептен кызыл, ичинен кулпунай, өзгөчө кулпунайды жегенди сунуштабайм. Сөзсүз цитрусовыйга дагы аллергия берет. Апельсин, мандарин, лимон деген нерселер дагы ошолордон дагы абайлаңыздар. Кофеин, кофе. Кофе дагы кан тамырларга түзмө-түз таасир этет. Безетки болгон адамдардын териси сезгич деп атпайм. Эмне себептен сезгич? Кан тамырлары начар иштейт. Кофеин дагы болбойт. Кээ бирөө болсо сүт азыктары дагы болбойт деп коет экен. Бул индивидуалдуу текшерүүдөн өтүш керек. Эгерде чын эле тесттер тапшырып сүт азыктарына дагы аллергиясы болсо, анда болбойт. Андан тышкары сүт боло берет. Семечка, арахис. Булар дагы өтө аллергияны көп козгой турган тамак аштарга кирет. Арахис, чемичке, финики, фисташки. Ошол нерседен дагы баш тартуу керек. Кайсы тамак аштарды жесем болот? Эң сонун, эң даамдуу, биз жакшы көргөн нерсени жебегиле деп койдуңар. Кадимкидей эле тамак. Курулган болобу? Болот. Бирок көп өлчөмдө эмес, азыраак. Майлуу болобу? Болот. Бирок көбүнчө өсүмдүк майлар жегиле. Анын ичинде ненасыщенный жирный кислоталар көп. Бизге организмге керектүү антиоксиданттар көп. Койдун майы, сары май дегендерди азайткыла рациондо. Кадимкидей эле шорполор, курулган болсо дагы, бирок өтө көп майга эмес, өтө куруп жасалган тамактарды, жашылча жемиштерди бүт баарын эле жей берсеңиздер болот. Фастфудтан
гамбургер, сэндвич, чипсы, картошка фриден баш тартыңыз. Экинчи бул режим. Режим дагы өтө маанилүү. Мисалы, менин кичинекей баламда аденоиды бар. Мен канча дарыласам дагы ошол нерсе жакшы кетпей койду. Анан бир жерден окудум. Режим өтө маанилүү деп. Биз режимди туура сактап баштагандан баштап аденоиддер азая баштады. Жашоосуна тоскоолдук бербей калды. Ошондой эле безетки. Эгерде туура уктап, убагында турсаңар, мелатонин гормону көп чыгат дагы, ошол сезгениңи кычкылдандыруу стрессти азайтып, токтотуп, ошол илдет менен күрөшүүгө жардам берет. Эгерде туура эмес маалда уктасаңар, организмге стресс болушу мүмкүн. Режимге дагы эмне кирет? Мисалы, ошол эле кечинде көп жумуш кылганды жакшы көрөм, эртең менен көбүнчө түшкө чейин уктайм деген айымдарга, же кечинде спортко барам деген айымдарга, кечинде кортизол гормону көп чыкпаш керек. А кортизол качан чыгат? Спорт менен машыкканда, бирөө менен урушуп жиниңер келгенде, жумушка барганда, оор жумуш кылганда, ошондо кортизол көп чыгат да, организмди стресс кылат. Канчалык көп стресс болсо, ошончо көп угри чыгат. Үчүнчү бул албетте туура кам көрүү. Туура кам көрүү угриден, безеткиден арылууга 80% жардам берет деп айтсам жаңылбайм. Анткени туура кам көрүү менен ошо теридеги болгон физиологиялык процесстерди туура жүргүзүүнү үйрөтөбүз. Ооба, биз ичкен дарылар организмди тазалайт, биз гепатопротектор беребиз, пробиотиктерди беребиз, антибиотиктер беребиз, бетке сезгенүүгө каршы дарылар беребиз, бирок алар убактылуу басат. Эң негизги терини калыбына келтирүүчү нерсе бул бужакты өзгөртүү. Нервдик стресстен арылыш керек. Ооба, айымдар, мырзалар, сөзсүз өзүбүздү колго кармаганды үйрөнүшүбүз керек. Жаман нерсени ойлобой, негативди ойлобой, канчалык тезирээк нервдик стресстен арылсак, ошончо тезирээк бул илдеттен дагы арылабыз. Организм бул чогуу болгон система. Машинаңардай бир дөңгөлөгү жок машинаңар жүрбөйт. Ошондой эле организмибиз деле. Нервибиз туура эмес болсо, моторубуз туура эмес болсо, жүрөгүбүз, сөзсүз проводдор үзүлгөн болсо, машинабыз жүрбөйт. Ошол себептен түзмө-түз нерв менен дагы байланышы бар. Териге туура кам көрүүнүн, угридеги териге туура кам көрүүнүн негизги эрежелери бар. Биринчиден, туура тазалоо жана терини турултуу. Кантип туура тазалайбыз? Сөзсүз, мен жакшы көргөн көп этаптуу тазалоо, кычкылдар менен тазалоо, үстүндөгү катып калган эски терини улам пилинг менен турултуп салуу, атайын кычкылдары салицил кычкылы кошулган бетти тазалоочу заттар менен бетти жуу. Экинчи, бул нымдалыштыруу. Бетим аныс деле маймен вообще крем сүйкөбөйм деген айымдарга бул туура эмес деп жооп берет элем. Бетиңиз май болсо дагы суу жетпейт. Өзүңүз деле элестетиңизчи, тамакка тоюп алып чай ичпей койсоңуз эмне болот? Ошондой эле. Бетиңизде канчалык суу жетпей калса, ошончолук териңиз кургап, ошончолук үстүңкү катмары бузулуп, ошончолук процесстер туура эмес өтөт. Ошол себептен майлуу териге арналган нымдалыштыруучу кремдерди сөзсүз колдонуу керек. Төртүнчү, бул тактар чыкпасын десеңер, сөзсүз күнгө каршы крем. Майлуу териге арналган күнгө каршы крем. Эмне себептен? Угри чыгуу бул сезгенүү. Сезгенүү бул териге травма. Травма болгон жерге эле биздин коргоочу солдаттарыбыз, меланоциттер чуркап барып, ошол жерде иштеп баштайт. Ошол жер карар баштайт. Сөзсүз күнгө каршы кремди колдонуп, ошол күндүн нурларын өткөзбөй кайра кетире турган эффектти колдонобуз. Урматтуу айымдар, эч качан угри безетки басып аткан терини өтө кургатып, өтө жышып тазалап, же болбосо спирт курамында спирт, алкоголь бар нерселерди колдонбоңуз. Анткени бул нерсе мындай: канчалык терини кургатсаңар, канчалык майларды жок кылсаңар, ошончолук организмиңиз ойлонуп, май жетишпейт экен, көбүрөөк чыгарайымчы деп көбүрөөк чыгарып баштайт. Терини обезжиривать эткен дагы болбойт. Достор, бул дарылоонун негизги эрежелери
эгерде сиздерге жардам керек болсо консультацияга келип жеке сиздин териңизге ылайык консультация алып туура дарыласаңыз, мен ойлойм бул эң туура чечим болот. Видео жакса лайк басыңыз, перепост кылыңыз, комментарий жазыңыз жана албетте менин каналыма катталыңыз.